Ала-Бука районундагы номер 19 Мадан Алымбеков атындагы жалпы билим берүүчү мектеп 1986 жылы курулуп пайдаланууга берилген. Деген менен 38 жыл аралыгында билим уянын бир жолу гана чатыры алмашпаса, оңдоп түзөө жумуштары болгон эмес. Өткөн жылдын соңунда гана терезелери алмаштырылып, окуучулар жана мектеп жааматы үчүн жакшы шарт жаралды. Алмашканга чейин терезелерди эч кандай мындай ачканга мүмкүнчүлүк жок эле. Анткени биз окуучулардын коопсуздугунан коркчубуз. Бир топ жылдар болуп, эскирип, эме ачып, желдетип турганга дагы кыйынчылыктар тууп эле. Мына азыр жаңы аква терезелери коюлуп, бир топ иштегенибизге окуучулар үчүн дагы жеңилдиктер болуп, жакшы шарттар түзүлдү. Балдардын татыктуу тарбия алышы үчүн эң биринчи кезекте шарт жаратуу зарыл. Мындай мүмкүнчүлүккө ээ болгон окуучулар болсо кубанышууда. Анткени кышкысын терезеден кирген суук, сырттан угулган ызучуу окууга да тоскоолдук жаратып келген. Терезелер коюлгандан бери класстарыбызда сабактар тынч өтүлүп, сырттан келген шумдар угулбай тынч сабак өтүдөбүз. Мурун айнектерден кыштын күнү суук болуп, сырттагы шумдар угулуп, сабагыбыздын тынчынан алчу. Азыркы күндө жакшы сабак өтүдөбүз. Оңдоп түзөө жумуштарына кеткен каражат республикалык түрткү берүүчү гранттын эсебинен жана жергиликтүү казнадан ажыратылган. Жалпы мында 8 миллиондон ашуун акча жумшалган. Мындан сырткары мектепте ушундай капиталдык ремонтторду жүргүзүү багытында келеки жылда Кудай буйруса чатырлардын суу түшкөндөрүн атайын тилкемелер менен сууду түшүрүп, сырткы көрнөктөрдү алмаштыруу жана башка ушул мектептин материалдык техникалык базасын чыңдоо максатында дагы көп пландуу иштер жүргүзүлүүдө. Билим уя 170 орунга ылайыкталып салынган. Учурда 700гө жакын окуучу билим алып келүүдө. Үстүбүздөгү жылыда мектептин калган бөлүктөрүндө оңдоо жумуштары улантылмакчы. Жаңылай Болотбекова, Бекмамат Алишер уулу, Ала-Бука району.